Жалпыбыз Агай сериалынын соңку сериясы, дагы 10-чу сериясын көргөн жана албетте ушул Баткендеги Тажикстан менен чектеш Чакан айылдагы номер 3-чү эксперименталдык мектеп туурасында даректүү тасманы көрүүгө чогулдук. Эмесе кечени ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. 90-чу жылдар экономикалык кырдаал чыңалып, эл оор турмушту баштан кечирип жаткан үчүн. Мына ушул кыйын кезде Чакан мектептин мугалими билим берүү тармагына өзгөртүү киргизүүнү каалап, өзүнүн изги тилегин ишке ашырууга умтулган. Агай сериалы дал ушул агай, же болбосо дал ушул кыялдарды ишке ашырган мугалим туурасында жана анын ушул кыйынчылыктарга туш болгон окуялары, күндөрүн чагылдырган. Эмесе мен бүгүнкү биздин иш чарабызды баштаардан мурда дал ушул сериалга себепчи болгон Гапыр Мадаминов агайыбызды ордунан тургузуп, баарыңыздарды кол чабып коюңуздарды сурап элем. Менимче ар бир кыргызстандыкты агай сизге рахмат. Бул залдагы жүздөгөн көрүүчү эмес, дерлик ар бир кыргызстандыктын сизге болгон ыраазычылыгы жана сыймыктануу сезими абдан азыр күч болуп жаткан учуру. Бүгүн залга дал ушул бир айдан бери Кыргызстанда бир кызуу талкуу алынып, дүңүрөтүп жаткан сериалдын жаратуучу тобу да келип отурат. Ар бири эбегейсиз чоң эмгек, зор аракеттин артында мына ушул учурларды сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылды. Эмесе, адегенде сөздү баарыбыз эле билген таанымал инсан, Агай сериалдын режиссеру жана сценаристи Руслан Акун мырзага берели. Биз биринчиден бул жерде эгерде номер 3-чү гимназиянын жамааты, ошол мугалимдери, агайдын үй бүлөсү ушундай кыйынчылыктарга карабай өлкө деңгээлинде мыкты жыйынтыкка жетпесе, мыкты ийгиликти жасабаса, биз бул жакта чогулмак эмеспиз. Ошон үчүн дагы биздер ушул номер 3-чү гимназияга кол чабалар. Экинчиден мен рахмат айтып кетет элем. Мен агайдын окуясын укканда эле айттым, бул окуяны биз айтып бериш керек, жайылтыш керек деп. Анан өзүм аябай шаар жүргөндү жакшы көрөм, бат-бат. Анан интерньюс өкүлчүлүгүнө кайрылдым. Буга чейин акыркы сабакта дагы интерньюстун колдоосу менен, жардамы менен тартылган. Анан ушул агайды укканда эле баардык жамааты менен колдоп, толук жактан, эксперттик жактан, каржылык жактан бизге колдоо көрсөттү. Интерньюс болбосо, USAID болбосо бул тасмабыз жаралбак эмес. Чоң рахмат биздин колдоочуларга. Андан кийин ушу биздин жамаат тарткан, биздин иш салыштырмалуу оңой болду агайдын жамаатына караганда. Бирок ошентсе дагы бир кезде созулуп кетти, оор болду. Бирок биздин жаш жамаат кармап турган бир эле нерсе болду. Ушул агайдын, Кочкор агайдын, Нарбек эжеке, Айнура, Чынар эжекелердин башка ушул номер 3-чү гимназиянын жамаатынын эмгегин көрүп, алар ушунча кыйналды, ушунча тартты, биз кичинекей кыйынчылыкка чыдап кое албайбыз деп, жаш балдарыбыз ошондо түшүнүп, чын жүрөктөн иштеп беришти. Биздин жамаатка, биздин жаш режиссерубуз Манас Калдаровго, биздин бардык актерлорубузга бардыгына кол чабуулар. Бизди колдоп, ошол эле айыл жергесинде биз аябай колдоп жүрдү. Айыл жергесиндеги карамак алып бүтүндөй колдоду. Ошол Барбул агайына, Тоң районуна, Хажысай районуна да чоң-чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат.
Эмесе азыр ушул Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мүдүрүнүн орун басары Назик Чекирова айымды дагы ушул жерге эл алдына чакырабыздар. Агай тасмасы бул реалдуу окуялар негизинде тартылган сериал. Бир мугалимдин аракети менен билим берүү тармакты жакшыртса боло турган экендиги жөнүндө окуя. Гапыр агай, сизге таазим. Убагында сиз мектепти ачып, балдардын үйлөрүнө чейин барып, ата-энелерге билимдин баалуулугун түшүндүрүп, балдарды окуткансыз. Бул ишиңиз баарыбыз үчүн үлгү болуп, жана тарыхта сөзсүз кала турган тажрыйба. Бүгүнкү көрсөтүүдө бир топ мугалимдер келип катышып турасыздар. Көпчүлүгүңүздөр аймактардан келдиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык. Жаш муундардын келечеги сиздердин колуңуздарда. Мугалим бул эң маанилүү жана жооптуу кесиптердин бири. Мамлекет ар бириңердин үнүңөрдү укканга, мугалимдерден түшкөн демилгеге көңүл бурганга жана көмөк көрсөткөнгө милдеттүү. Жана бүгүнкү сериал ушуга бир түрткү берет деп мен ишенем. Кийинки сөз эми АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Выгоре мырзага берилмекчи. Rahmatullah ayimдар, Janamir Zala. First of all, let me congratulate Mr. Ruslan Akum and his team, our partner Internews and Gapir Aga, with the amazing success of the Agay TV series. Биринчиден, Руслан Акын мырза менен анын командасын, биздин өнөктөшүбүз Интерньюс уюмун жана Гапыр агайды Агай сериалынын ушундай ийгиликке жетиши менен куттуктайм. It's a testament to the creative industry's ability to tell an incredible story in a way that is accessible to Kyrgyzstanis across the country. It's not just entertainment, it educates and inspires. Бул сериал Кыргызстандын креативдүү өнөр жайы ушундай таң каларлык окуяларды бардык кыргызстандыктарга жеткиликтүү түрдө жеткирүү үчүн жөндөмдүүлүгү бар экендигин анык көрсөтүп турат. Бул жөн гана көңүл ачуучу тасма эмес, адамды тарбиялаган, шыктандырган тасма. The U.S. Embassy is proud to have been part of this and other efforts that promote education and the Kyrgyz language. There are two priorities that the United States and the Kyrgyz Republic have been working on together for more than 30 years. АКШ элчилиги билим берүүнү жана кыргыз тилин көтөргөн ушул жана башка иш-аракеттерди колдоп келгени менен сыймыктанат. АКШ менен Кыргыз Республикасы ушул эки приоритеттүү маселелердин үстүндө 30 жылдан бери биргеликте иштеп келет. With the development of modern technology and media, content has become an important part of education. As more young people rely on their smartphones to learn, the availability of high-quality content is critical, especially in Kyrgyz language. Заманбап технологиялардын жана массалык маалымат каражаттарынын өнүгүүсү менен бирге элге тартууланган контент да билим берүүнүн маанилүү бөлүгү болуп калды. Окуп үйрөнүүдө смартфондорун колдонгон жаштардын саны көбөйүп турганда, жогорку сапаттагы өзгөчө кыргыз тилиндеги контенттин бар болушу өтө маанилүү. Over the last 5 years, the U.S. government has supported the production of more than 5,000 pieces of unique content in local languages. They reach millions of people across the country and spark discussions about media literacy, critical thinking, tolerance, and in the case of Agay, the importance of learning. Акыркы 5 жылдын ичинде АКШ өкмөтү 5000ден ашуун уникалдуу контенттерди кыргыз тилинде жаратканга көмөк көрсөттү. Алар бүткүл өлкө боюнча миллиондогон адамдарга жетип, медиа сабаттуулук, сын ой жүгүртүү, толеранттуулук жана агай тасмасын алсак, билим алуунун маанилүүлүгү жөнүндө талкууларды жаратууда. I would like to thank everyone involved in producing this wonderful series that brought all of us together today. I understand that Agay is a big hit.
And big thanks to the Ministry of Education for a long-standing partnership and effort to put education in the center of development. Бүгін барыбызды бұл жерге чогулткан ушул сонун тасманы жаратууга катышкандардын бардыгына рахмат айтам. Эми байкап турганга караганда агай тасмасы абдан популярдуу болду. Билим берүү министрлигине биздин көп жылдык өнөктөштүгүбүз жана билим берүүнү өнүгүүнүн башына койгону үчүн чоң рахмат. This is from the heart. I would like to thank Gaper Agay and thousands of teachers across the country. As they say in Kyrgyz, Mugalim Mulu Darak. You inspire and help build a future for new generations of Kyrgyzstanis. Thank you. Чын жүрөктөн айтып кетерим, Гапыр агай менен бүткүл өлкөнүн миңдеген мугалимдерине рахмат айтып кетким келет. Кыргызда айтылгандай, мугалим мөмөлүү дарак. Сиздер бардыгына дем берип, сиздердин Кыргызстандын жаңы муундарынын келечегин курууда салымыңыздар зор. Чоң рахмат. Мен эми өзүм да мугалиммин. Анан ойлоп жүрчү элем. Заман өзгөрдү, система өзгөрдү. Биздин мурунку билим берүү системасын өзгөртүш керек, жаңы методдорду киргизиш керек деп ойлочу элем да. Анан мына Мадеминовдун интервьюсун көрүп атып, абдан жакты мага. Ошо мен оюмдагыдай нерселерди айтып атты да. Азыр албетте жаңы техника, жаңы технология, жаңы предметтер, деги эле система өзгөргөндөн кийин ошого жараша реформа болуш керек. Билим берүү системасына. Ошого жараша окутуш керек. Ошон үчүн бул кишинин үлгүсүн биздин башка мектептерде алыш керек дагы. Балдарга жаңыча билим берип, жаңы заманда өзүнүн ордун таап, иштей ала турган муунду өстүрүшүбүз керек. Көбүңүздөрдүн баары экранга бурулсун. Соңку серия же болбосо 10-серияны чогуу көрөлү. Агай ушунчалык ачык, таза адам билем. Мен болгону агай гимназияга да келбей калды жадагасы. Мен болгон күч аракетимди агайга же болбосо казакчага арнап жүргөн жокмун. Мен деген агайдай болуп, оюл акедей болуп, мугалимдердей болуп, гимназия, балдар деп жүрөм. Мен жумуштан кетем. Эмнеге? Экөөбүздү урушпаш үчүн. Биз урушсак да себеби сен эмес. Мен Анаркулов Эрмек, Рыскак Разаков айылынан болом. Бул агайдын колунда мен карындашым иштейт, Нарбүү деген мугалим. Бул агай элге чоң жардам кылды. Көп бечара балдарга жардамы чоң болду. Жакшы билим берди. Азыр келечекте алдыңкы окуучуларды окуп, элге кызмат кылууда. Агайдын методу өтө жакшы деп эсептейм. Ошо ата-энелер мектебине, бардык мектептерге киргизсе, элдин эмеси билими деңгээли жогору көтөрүлөт. Могу кинода аябай сонун тартылыптыр. Өтө таасирлүү болду. Аны көргөн жүрөгүндө иманы барлар ыйлайт го дейм. Гапыр агай кандай таасир калтырды? Мугалим болуш үчүн жөн эле балдарды окутуп, журналды толтуруп, баа коюш керек эмес экенин түшүндүм. Мугалим деген бул балдардын экинчи ата-энеси. Бул кантип кандай мугалим болуш керек, балдарга кандай сабак өтүш керек,
жөн эле сабак эмес, кандай тарбия бериш керек, ошол нерсенин баарын үйрөндүм десем болот бул сериалдан. Benim şehrim var, sizin sözünüzü güdüp duruşlar. Ökümüzden de göreyim de. Assalamu alaikum, hormatly бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Ушу бүгүнкү Аземли Агай фильмини урматтап келгениңиздер үчүн мен терең жалпы Кыргызстандын мугалимдеринин атынан ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сиздерге бардыгыңызга. Мен ушул бүгүнкү иш-чарада бул кинодо 30 жыл эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы кыйынчылыкта кыргыз мугалиминин, кыргыз турмушунун көрсөтүлүшүнү чагылдырып бергендиги үчүн Руслан Акун, анын ошол жалпы жамааты, актерлер жамааты, айрыкса мына менден бир нечеси мыкты Гапрагай. Кочкорагайдан кең келген Кочкорагай ушулардын бардыкка жана башка каармандардын бардыгына мен терең ыраазычылыкты айтам. Бул жерде азыр чыккандардын ар биринин прототиби дагы бул жерде турат. Мен учурдан пайдаланып, мына сиздерде бул жерде дагы бир персонаж, дагы бир каарман жетпей турат, бая кузовко чыгып жатып алып Олимпиадага барам деген Айнура дегендин дагы бири, Чынара Токтоназарова деген 4-5 жолу республикалык олимпиададан орыс тилден айылдан келип биринчи орунду даярдаган Чынара Токтоназарова дагы ушул жерде тартыштуу орунда турат. Бул кино, урматтуулар, мен мына интервьюс жана сиздерге бул жерде сыйлап келген Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү посолство, Билим берүү министрлиги мына Токтайым Аббасовна, сиздерге Камиль Капашевич, жогорку кеңештин депутаттар тобу Венера Айымбачаева баштап Султан Айжигитов жана ишкерлерден Аскар Салимбеков жетектеген окумуштуулардан профессор Ахматалы Алимбеков баарыңыздарды жана жалпы мугалимдер азыр бул жерде Жалал Абад, Нарын, Ысык көлдөн Динарадан баштап биздин эң сонун эне мектеби айылды андан ары улантып жаткан чоң топ келип отурат. Баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды айтып туруп айтмакчымын. Бул кино Руслан Акундун идеясы, көркөм кайта иштеп чыгуусу бир мугалимдин тагдыры эмгеги эмес, бул жалпы мугалимдердин тагдыры. Ошол жылдардагы Кыргызстандын социалдык, экономикалык, маданий турмушу, айыл жеринин турмушу, кыргыздын менталитетини чагылдырып бергени менен өзгөчө турат. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең ыраазычылыкты айтам. Кудай тынч аманчылык менен билим берүүбүздүн мындан арты өсүп кетишиге жардам берсин. Бул фильмдин астында жазылган 3 сөздү мен айтып кетип атамын. Пикир бергендердин Россиядан жазыптыр. Мен мугалимдиктен чарчап, андан кийин таштап Россияга кетип калдым эле. Бул фильмди көргөндөн кийин мен кайтып барып, мугалим болуп окугум келди деп кетиптир, жазыптыр. Мындайлар типичный. Менин жашым 54 жашта, бирок мен кайтадан университет тапшырып, мугалим болгум келди деп жазып. Ушул сыяктуулар өтө көп. Рахмат сиздерге. Биз бул сериалды 2 ай таптык. Даярдандык, бардык ошол жерге агайдын үйүн изилдедик. Тартып атканда ушунчалык оңой болуп атат да бизге.
2 ай эле ушул агайдын жашоосун көрсөткөнгө аракет кылдык. А бирок Гапар агай 25 жылдан бери ушул кызматты кылып келип атыптыр да. Ошого мен Гапар агайга мен рахмат айткым келет биринчиден. Анан Гапар агайдын эң башкы бизге үйрөткөнү бул коомдун деги эле үй бүлөдөн баладан башталат экенин, ата энеден башталат экенин бизге айтып кетет, ар дайым айтып жүрөт. Менин негизи сүйүктүү каарманым баары, бирок өзгөчө дагы агайымдын тең сүйүктүү каарманым Кочкор агай. Кочкор агай сүйлөп коюңуз. Саламатсыздар, урматтуу агайымдар, кечээсиңер. Бүгүн аябай жакшы иш-чара болуп калабыз. Бул биринчи кезекте билим берүү көйгөйүн чалып турган Ruslan Ağam'a, Nalı Jigitlerge razıçılık bildiririz. Uşul ayılardağı uşul köylülerdü, uşul köylüm tasmağa düşürüktür. Buday kalasa Ruslan Ağam Bilim Verim Ministrinin kengeçisi bulup degen sunuş katışıp atar. Bu kişiye geleceği var, özümüzün çiğirimiz var. Yekinci yakşı razıçılıktı, Gapar bildiririz. Uşul yerge bizge alıp gelip Uşul yerge çeyin komkör oturganı için rahmat aytабыз. Gapar agay Rossiyalık maşraptagı menejer. Bu kişini mıhtı yetekçilerek olur. Bir top sapatlarını men көп yıldan boyu uşul menен birge çoğu işlep жүрүп байкадым, жанак көрдüm. Birincisi татыктуу көрөңгөсү бар кадырды өстүрөттөр, сактайттар, такшалтырышат, орuna тартат. Ошол кадыр жөнүндө ком көрөт. Мындай сапаттар ошол кадырдын өсүшүнө да алып келет. Кудай кааласа келечекте ошол жетекчилер көтөрө тургандар ошол кадырлар болот. Эми рахмат, Gapar agay, Ruslan Ağam sizlerge. Балдар биздин келечегибиз. Булар Золотой фонд, биздин гимназиянын балдары, биздин Лейектин университети. Золотой фонд bu келечекте биздин чакан мамлекетибизди өстүрө турган угут, интеллектуалдык ресурс. Ошол үчүн ушунча көйгөйлөрдү чагылдырганы үчүн күнөөкөр экендигин сиздерге ыраазычылык билдирет. Рахмат. Бизде Gapar agайдын тилектеши башынан бери келип шоу жүргөн товар эже сиз сериал айткандай сиз жок, агай жок. Эң алгач сиздер менен көрүшүп турганга аябай кубанычтабыз. Ушул планеттерге жамаатка өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул мамлекеттин келечеги билим, мына ушул билим алуудагы эң кыйынчылыктарды чагылдырдыңыз. Ушуну менен коомчулукту ойлоптун деп ойлойм. Анткени мамлекетти сактап калуу үчүн ошол мамлекеттин эли билимдүү болуш керек экен. Ал эми бир мамлекетти жок кылуу үчүн бул эч кандай курал керек эмес. Ал ошол элин билимсиз кылыш керек. Мына ошол биздеги көйгөйлүү проблеманы көтөрүп чыктың, сага рахмат. Ал эми мына ошол 3-чү гимназиянын жамааты чындыгында ошол сиздер көргөн кыйынчылыкты башынан өткөрдү, ошол билим сапатын жогорулаталы деген максатта ушундай кыйын татаал жолду басып өттү. Бирок дагы деле болсо ар бир пендеге Кудай Таалам ошондой кыйынчылык менен жасаган эмгектерин үзүрүп көрүүнү насип кылсын. Сиздерге дагы мына ушундай эмгегиңиздерди үзүрүп көрүп, жалпы элибиз Кыргызстандын өнүккөн, гүлдөгөн мамлекет катары көрүүнү насип кылсын. Келгениңиздер үчүн рахмат. 10 серияга чейин көргөнүңүздөргө телевизордун сааты 10-до вовремя көрүп, бияка келгениңиздерге да чоң рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы? Сиздерге ушул жака ушунча адам келген үчүн чоң рахмат таазим айтам. Сайры эжеме Шара Асмалиева чоң рахмат айтам. Апама, мамама чоң рахмат айтам.
мүнөзү жагынан да окшош кишилерди тандап алгандай сезилди. Ар бириңиздердин талантыңыздарга, ар бириңиздердин кылган эмгегиңиздерге баа беребиз. Ар бириңиздерди сүйлөткүбүз келет. Бирок тилекке каршы иш-чаранын ушундай өзүнүн жол жобо эрежелери бар экен. Маданият, маалымат жана жаштар министринин орун басары Марат Тагаев мырзаны чакырып алам. Жогоруда Гапыр агай белгилеп өткөндөй, 90-жылдардан кийинки Кыргызстандын драмалык окуялары качан тасмага түшөт, качан чыгармалар жазылат деп бардыгыбыз айтып келчү элек. Мына урматтуу Руслан Ака мырза, былтыр дагы керемет тасманы жараткансыз. Быйыл дагы агай деген биздин агай эжелер тууралуу Гапыр агайдын образында бүткүл Кыргызстандагы мугалимдердин тандырын чагылдырган тасманы жаратып отурасыздар. Сиздерге жана сиздерге өнөктөш болгон демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Жогоруда атталган тасмада роль жараткан биздин актер-актрисаларыбызга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин атынан сыйлыктарды тапшырып коюуга уруксат этиңиздер.